14 ноябрда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары урматтуу Нурбек Өмүрбекович Сыдыгалиев Жумгал районундагы социалдык объектилердин жана ички жолдордун курулуш иштери менен таанышты. Алгач эл өкүлү Жумгал районундагы 75 орундуу бала бакчаны, Түгөл Сай айылындагы спорт залдын жана Урууке атындагы бала бакчасын оңдоп түзөө иштери менен таанышып, Таш Төбө айылындагы 225 орундуу мектептин, Баш Кууганды айылындагы 275 орундуу мектептин ашканасын жана өтмө галереясын, Минкуш айыл аймагында караштуу Өрнөк айылындагы Оразалиев атындагы орто мектептин 150 орундуу окуу корпусунун курулуш иштеринин жеринде көрдү. Аталган социалдык объектилердин курулуш иштерине Нурбек Сыдыгалиевдин демилгеси менен республикалык бюджеттен керектүү каражат бөлүнүп берилген. Нурбек Сыдыгалиев дагы бир топ апилектер жүрүп жаткан курулуш иштери менен таанышып келди. Ошондой эле Нурбек Сыдыгалиев Минкуш айылынын аймагына караштуу Кең Суу айылына электр жарыгын тартуу иштери менен таанышып, Кыргыз Республикасынын президенти Нарын облусунун айгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Адыл Сапаровду жүргүзүп жаткан иштер кыш айларына чейин бүтүрүүгө чакырды.